Программасын алға қарай улан тап зардақтуу телекөрүүчүлөр барыңыздар экранга жакыныраак чакыралы. Анткени соншо программабыздын экинчи кадырлуу коногун таанышып кетүүгө уруксат этиңиздер. Эстрада чайымы, эстрада жылдызы Диана Керимбекова колчалары менен чакырып алабыз. Шаңдыра колчалары менен Диана Керимбекова, саламатсызбы, келиңиз. Орун алып бериңиз. Көргөнгө кубанычтабыз. Бизди көрүп жаткан жалпы телекөрүүчүлөргө, туугандарга, кошуналарга баарына салам айтып өтсөңүз болот. Аман сиздерби кыргыз элим. Сиздер менен дагы да болсо жүз көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Биз да кубанычтабыз. Дароо эле сурайынчы, алга карай клипин көрдүк азыр. Менин оюм боюнча бул кичине мындай бичилер караганда кей-поп стилинде экен да? Ооба. Кей-поп стилинде. Өзүңүз кей-попко жакын окшойсуз. Жок, көбүнчө акцентти ошол биринчи кей-попко кылып көрөлү дедик. Ошол өзүмө дагы кызык болгон. Кызык болгон болчу. Кей-поп стили да кандай болду экен, мага жарашабы, абдан жакты. Кыздар дагы абдан өздөрү да кызыккансыздар экен, ошондуктан бат эле тил табыша алдык. Деле кей-поп стилин көрөйүн деп калбадыңызбы? Чын айтканда азыркы учурда эми жаштар анда дагы биздин борбордогу жаштарыбыз көбүнчө ушу кей-попко кызыгышат. Бирок көпчүлүк мисалы улумундар кей-попту жактырышпайт да. Анан дал ушул клипке бир жаман сын пикирлер, жаман комментарийлер келди. Кыргызчаларды абайт белең деген. Буга чейинки клиптерге ырларга көп сындар келген, бирок бунусунда көп келген жок. Көбүнчө жаштар көрүп, жаштар укканга го дейм. Жакшы, анан дегиле азыркы учурда биздин телекөрүүчүлөр баягы сиздин дегиле толук сизден мындай айтканда маалымат билгиси келип отурган биздин телекөрүүчүлөр болушу мүмкүн. Дегиле өзүңүз кайсыл жактансыз, дегиле кайсыл жакта окугансыз, канча билим бар, ошону толук кенен айтып берсеңиз. Бүгүн сиз жөнүндө бизди көрүп жаткан жалпы миллиондогон кыргыз элине бүгүн сизди тааныштырабыз. Атым Диана. Өзүм ушул шаардан эле болом, Бишкектен болом. Музыкалык билимим биринчи Куренкиевада окуп бүткөм 4 жыл, 2016-жылы окууну бүткөм. Анан дагы азыркы учурда Бибисара Бишналиева атындагы университетте 4-курста окуйм. Демек, сизде мындай айтканда орто билим дипломуңуз бар. Ооба. Азыркы учурда высшийга тапшырдыңыз, Бибисара Бишналиевада. Факультет эмне? Эстрада. Эстрада, Эстрада бөлүмү. Демек, мындай айтканда Мураталы Куренкиев атындагы музыкалык училищада 4 жыл окудуңуз. Азыр канчачы курс деп калдыңыз? 4-чү курс, жалпысын алганда 8 жыл. Ооба. 8 жыл окудуңуз. Дегеле азыр телекөрүүчүлөргө 8 жылда кандай билим алдыңыз? Дегеле Диана Керимбекованын үнү кандай экен деп угармандарга эгер суроо берип жаткан болсоңуз, дароо ушул жерге мен жооп берип, Диана Керимбекованын жандуу үндө ырдатам. Макул. Келиштикпи? Кайчы чыгарма аткарып бересиз? Эң биринчи ушул КТРКга берген ырымдарды берейин. Бул жүрөк сыры. Жүрөк сыры. Сөз обону кимге тандык? Сөз обону Бул эми эски чыгармаларда. Эң негизгиси азыр жүрөк сыры деп калдыңыз. Дегеле жүрөктөн чыккан чыгарма жүрөккө жетет дейт. Болгону жүрөктөн ырдасаң сөз обону унутулуп калат. Келиштикпи? Кеттик анда. Жылуулук дүйнө сендеги, жүрөктүн кылын теримеди, сүйүүнү кайдан сезмекмин, сүйбөсөм эгер, сүйбөсөм эгер мен сени. Браво, колчалар болсун, сонун аткаруу, сонун үнүн, сонун чыгарма. Сиздин мен билишим боюнча чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө 2 жыл, 2 жылдын жүзү болуп калды. 2 жылда канча клип чыгардыңыз? 4 клип, 6 ыр. 6 ыр. Дегеле кыргыз шоу бизнесине киргенде, албетте колдоочу керек, колдоп турган, өзүнүн кеңешин айтып турган инсан албетте керек да. Анткени өзүңүз билгендей эле, өзүңүз да 2 жылдын арасында ошол кыргыз шоу бизнесинде ысыгын да көрдүңүз, суугун да көрүп атасыз. Дегеле сизге азыркы учурда эң чоң колдоо көрсөткөн ким? Эң чоң колдоо көрсөткөн албетте бул менин биринчи ата-энем, үй бүлөм. Бардык тараптан колдоосун көрсөтүп, сенде баары болот, сенде баары окшошот, эч кайгырба деп кайгырган күндө дагы бардык жерден орусча айтканда поддержка берип турган ата-энем.
Экинчиден болсо менин продюсерим бул Нурлан Мамакеев жана Марат Мамакеев. Бардык тараптан, чыгармачылыктан жол көрсөтүп, кайсыл жакта эмне кылыш керек экенин, кайсыл жакта туура кылыш керек экенин туура жолдорду көрсөтүп турган ошол Нурлан Мамакеев менен Марат Мамакеев. Азыр мындай кылчы, дегеле адамдар бар экен да, жанагы канчалык жардам бербесин, канчалык бийиктикке көтөрүлбөсүн, бирок биз дегеле ыраазычылык айтканды, рахмат айтканды көпчүлүк адам унутуп калат экенбиз, ачыгын айткандачы. Ошондуктан дал ушул эфирден пайдаланып, азыр ушул башталышында ушул сизди колдоп, мындай айтканда ылыйга түшсөңүз дагы тур кызым, ийгилик сенин колуңдан келет деп турам, бул албетте ата энем деп кеттиңиз. Дал ушул эфирден пайдаланып, ата энеңизге аз көрүп атса керек, Ооба. Ошо ата энеңизге түз эфирден атын атап, кайсыл жерде жашайт, баардыгын айтып туруп, ыраазычылык билдирип, анан продюсериңизге дагы ыраазычылык билдирип кетсеңиз болот. Ооба, эң биринчиден эле туура айтасыз. Бардык жерде ыраазы болгонду билиш керек, ыраазы болгонду билдириш керек. Туура айтасыз. Эң биринчиден эле бул апама ыраазычылыгымды билдирмекчимин. Бардык жерден колдоп, коштоп, төрт тарабымда тең турган бул апам. Бардык жерден өзүнүн поддержкасын аябай, дайыма жанында болгон. Ушундай съемкаларга, клиптерге болсо дайыма 4 саат, 5 саат жанында болот. Ошо апама ыраазычылыгымды билдирмекчимин. Экинчиден болсо, ушул карьерадан тапкан ата да эле болуп калды Нурлан байке. Ошол бизге аябай жардам берип, туура багыттарды көрсөткөн Нурлан Мамакеевке дагы өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирмекмин. Анан мен да айтып калдым, ошол чыгармачылыктын ысык суунда көрүп калдыңыз депчи. Кыйынчылык жактары, кандай кыйынчылыктар бар экен? Азыр бизди көрүп жаткан, мындай айтканда таланттуу мырзалар, ушу биз да бир ыры жазып эле ушинтип жылдыз болуп кетсек экен деп мындай ойлошот да. Мисалы, азыр бизди көрүп жаткан таланттуулар, деги эле кыйынчылыктар бар бекен? Кандай кыйынчылыктар бар экен? Албетте кыйынчылык бардык эле жумушта болот го дейм, бардык эле сферада өзүнүн кыйынчылыктары болот. Мисалы үчүн бизде болсо, ыр жаздырганда болуп калат, клип тарттырганда болуп калат. Клип тарттырганда мисалы үчүн ысык суука карабайсың. Эгер тарттырыш керек болсо, эшиктеги суука карабай эле, жеңил кийинип алып эле, ушинтип 4-5 саат тарткан күндөрүбүз болду. Суук студияларда тарткан күндөрүбүз болду. Ошондуктан эми бунун баары за кадрым кете берет, андыктан эч ким деле билбейт болуш керек. Анан көп эле айтат да, сиздердики кыйын эле, монтип ырдап коюп эле жүрө бересиңер деп. Чындыгында аркасында кандай эмгек, канча киши турганы, кандай команда, чоң команда турганы, бул уже башка кеп да. Себеби дегенде бул нерсенин баарын айтып бере бербейсиң баарына. Мындай айтканда, биз клипти көрөбүз, болгону 3 мүнөт гана, бирок ал 3 мүнөттү тартып, 3 мүнөт хронометражды чыгаруу үчүн артында чоң команда иштейт дебейсизби? Канчалаган команда, ал жерде форма, ал жерде макияж, сценарий, идея бардыгы деги эле бир клипке 50дөн ашык адамдын, мындай айтканда, колдоосу керек. Анан чыгармаларды деги эле ким тандап берет? Өзүңүз тандайсызбы чыгармаларды? Же продюсериңизби, же мамаңыз тандап берет, апаңыз? Башында Нурлан байке, Марат байкелер жол көрсөтүп, мындай ырдап көрбөйсүңбү, тигин ырдап көрбөйсүңбү деп сунуш берип аткан болчу. Андан кийин уже өзүбүз байкагандай уже кей-поп стилдерди да аралаша баштады. Бул уже менин идеяларым. Кей-поп деп калдыңыз. Деги эле башка мамлекетте сизде кумир туткан барбы кей-поп стилинде? Кей-поп стилде Blackpink мындай жакшы көрүп, өзү өтө качественно иштеген. BTS деген бар, ошолорду өтө жакындан мындай, жакындан деген. Жакындан таанышып өткөн чай ичкенден деп айттыңыз го. Айта бериңиз. Өтө берилип көрбөсөм дагы, мындай сырттан караганда эле абдан сонун көрүнөт да, мындай бийлегендери, образдары өзгөчө да. Ар бир улуттун эле өзүнүн бир фишкалары болот эмеспи, ошонусундай. Ошолордукундай көрдүк. Анан өзүңүз да айтып калдыңызбы, ушул кей-попту кийингендер, бийлегендер деп калдыңыз, бирок мен сизди байкашым боюнча сахналарда бийлебейсиз. Сахнада бийлебейм, бирок клипте бийлейм. Клипте бийлейсиз. Жок, сахнада бийлейм. Сахнадан ошол биз тарткан съемкалардан мен бийлегениңизди көргөн эмесмин, ачыгын айтканда. Демек сиз өзүнчө мындай позицияны кармайт кезде сахнада бийлебейм, өзүм скромно алып жүрөм, ал эми клипте бийлейм деп. Ушундай андай деле позиция жок. Мисалы үчүн чоң дворец спорталарда болсо, бардык команданын баарын чогултуп алып, ошол жактан эми кыздар көп да ал жакта, балким ошондуктан.
кийинкисин алып келем сестрдар. Кийинкисине баягы дегеле K-popдагы өзгөчө стилде мындай айтканда муктаж да, аябай башкача стили керек, аны чачты боёш керек, башкача. Бирок карасам андай деле эмес. Мында кийинесиз, мындай айтканда өзү да азыркы кийинип турган кийимиңиз да пол классика болот. Пландар бар ушу K-pop стилине басым жасап, кийимдерди өзгөртүп, чачтарды өзгөртүп ырдап чыгайын деген. Же ата-эне каршыбы? Ата-энем жок, каршы эмес. Ата-энем бардык жагынан колдой турушчу адамдар. Эч кандай каршылык деле жок. Өзүм деле негизи көрүп көргөм, кандай болот экенин. Чачымды баарын сарыга боёп, кызылга боёп баарын көрүп көргөм, бирок көп чаккан жок. K-pop боло турган болсо, балким кийим менен эле ачып кетет окшойм да. А так негизи стилди алып кеткенге пландар жок. Стилди мындай айтканда стил ошол боюнча калат, бирок ырдагыңыз K-pop. Бул жөн гана көрүп көрдүм ушул багытты. Кийинки багыттар уже башка тематикада болот ошол. Ал эми биздин өзүбүздүн кыргыз эстрадага кайта турган болсок, сиз кумир туткан ырчайым ким? Бир айында тандаганда. Биздикилерден Гүлнур Сатылганова. Гүлнур Сатылганова. Ал эми мырзаларданчы? Мырзалардан болсо билбейм. Мырзалардан ким, мисалы, чыгармачылыгын баалап, чыгармаларын угуп, ырдап калган бар, болобу? Мирбек Атабеков деп коелу. Мирбек Атабеков, азыр дал ушул жерден Гүлнур Сатылганова эжекебиздин репертуарынан бир куплет, Мирбек Атабеков агабыздын куплетин чыгармаларынан бир куплет суранабыз. Жан дүйнөнүн аткарышында. Эми сиз аларды эми кумир тутуп аткандан кийин мен ойлойм, алардын ырларын жаткан билесиз. Гүлнур Сатылганова эжекебиздин бир абдан жакшы көргөн ырым бар. Угуп кой деген. Угалы барбыз, Барыңыздар, угуңуздар. Ушундан бир куплет сынып берейин. Угуп кой санага батканда унутуп, кайгыны басканда бир өзүм, үмүттү тапканда угуп кой түн уйкумга ачканда, угуп кой санага батканда унутуп, кайгыны басканда бир өзүм, үмүттү тапканда угуп кой түн уйкумга ачканда. Браво, браво, колчалар болсун. Дароо эле кийинки чыгармада кезектер, эми бүгүн атайын эми 8 жылдык билими бар айымды бүгүн Соно шоу программасына жан дүйнөнүн аткасына ырдатпасак, мен да телегөртү урушу мүмкүн. Сен кечке сурооңду өрөбөй ырдатпайсың, андан көрө биз ырыкыбыз келип атат деш мүмкүн. Ошондуктан кайра кийинки чыгарма Мирбек Атабеков агабыздын репертуарынан кайсы чыгарма? Кандай чыгармалар бар эле? Өзү каалаган, жүрөгүңүзгө жакын дегеле Мирбек Атабековдун репертуарынан кайсы чыгарма дегенде эле дароо эле эсиңизге кайсы чыгармасы келет? Көп эле жакшы жаңы чыгармалар бар ошолордун. Сүрдөтпөчү. Сүрдөтпөчү, кеттик анда. Сүрдөтпөчү сезим тал жанымды, жалгыздыктан билдим го баркыңды, бирге жүргөн кезимди сагындым, ак сүйүм көчөп жалынды. Сүрдөтпөчү сезим тал жанымды, жалгыздыктан билдим го баркыңды, бирге жүргөн кезимди сагындым, ак сүйүм көчөп жалынды. Браво, браво, колчалары болсун. Булбулдай болгон үнүңүз эч качан өчпөсүн. Анан бир интервьюда айткан экенсиз, эгерде мен окууну бүткөн болсом, чет мамлекетке барып улантам деген бир интервьюңуз бар экен, өзүңүздүн сөзүңүз бар экен. Качан ошо окууну бүтүп чет мамлекетке барып улантайын деген пландар бар? Пландар өзгөрдү. Пландар өзгөрүп кетти ага чейин. Өзгөрдү. Кыргызстанда эле кала турган болдуңуз. Ушул жакта эле кала турган болдум. Негизи деген магистратураны ошо за границадан түзөмбү деген ойлор бар болчу. Ким жибербей койду? Ошо суранып берейинчи. Үйдөгүлөр жибербей койду, же жигитиңиз, же продюсер? Жок, өзүм эле ойлонуп көрсөм, аябай эле көп болуп калат экен убакыт боюнча. Окууну бүткөндө эле уже 9 жыл болуп калат экен, музыкалык билимим. Анан дальше больше кетсем, бир 2 жылдай болот экен, ал жакта да магистратура. 11 жыл болуп калат экен. Анан жөн эле коеюн дедим ал жагына. Анан көпчүлүк ушул чыгармачылык менен чыгармачылык иштеп аракет кылсаң өркүндө өсө берет да.
Анан бирок дал ушундай эмгекти кылып, аракет менен кылып келгенден кийин көбүнчө айымдарга эң түйшүк жараткан, эң чоң көйгөй, эң чоң суроо бул турмушка чыккандай болот да. Баягы жолдошу мени түшүнөбү, баягы болот да, биздин кыргыз мырзалар көбүнчө намыскөй келишет да, жок, жубайым ырдабайт, жок, үйдө калат дегендер дагы бар да. Эгерде буйруса, жолдошуңуз эгерде ырдабайсың деген болсо, ырдабай койгонго даярсызбы? Жок. Негизи эле биринчи мени түшүнгөн адам болсо жакшы болмок дейм. Себеби дегенде чыгармачылыгымды түшүнүп, бардыгын түшүнбөсө да, хотя бы чекесин түшүнгөндөй болсун. Бул кечинде ырдайт, тойлорго чыгат, же болбосо ушундай интервьюлар болуп калышы мүмкүн кечинде. Ушуларды түшүнгөн адам болсо, мындай эч кандай эмелерди, чектерди койбогон адам болсо, жакшы болмок. Жакшы болмок. Демек, Жана Керимбекова азыр учурда ушундай бала издеп жүргөн окшойт. Жакшы болмок дегенге караганда, Instagram баракчасын жазылып, мен ушундай баламын деп жазып койсоңуздар, жооп берип, таанышат, Ооба. Чоң рахмат, алтындай болгон убактыңызды бөлүп биздин эфирибизге келип бергениңиз үчүн. Эркин микрофонду ыйгарайын. Келиңиз. Сиздерге биринчи жалпы жамаатыңыздарга чоң рахмат, ушинтип чакырып, конок катары чакырганыңыздарга. Жана дагы бардык кыргыз элимди Рамазан айыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Кармаган оразаңыздар кабыл болсун. Жана дагы бүгүнкү кадыр түнүңүздөрдө кабылган ниеттериңиздердин баары кабыл болсун. Ар бир үйдө тынччылык болсун. Баарыбыз бири-бирибизге жакшы гана сөздөрдү айтып, жүрөгүбүздөрдү жылыталы. Ошол эч качан кайгырбайлы, азыр кайгырып жаткан адамдар болсо, бир жылмайып коюңуздар, эч качан кайгырбаңыздар. Бир жылмасаңыз баары жакшы болуп кетет. Кайсы